Кыргыз-Тажик чекарасындагы азыркы учурда абал чыңалуу бойдон атышуу болгон Көк Таш айылында 4 жоокер октон жарат алып Баткен облустук биргелешкен ооруканасына алынып келинди. Эскерте кетсек, Ош-Баткен Исфана жолунун 4 көчө жерлигинде тажик тарап Ош-Баткен Исфана жолун бир тараптуу жаап салган. Сүйлөшүүлөрдөн улам саат 19:30 жол ачылган. Бирок андан 5 мүнөт өтпөй тажик тарап Кыргызстан тарапка ок аткан. Тажик тарап ок атышууну токтотууну суранууда, бирок Тажикстандын аскерлери Кыргызстандын ички аскерлеринин позицияларына ок атууну улантып жатканын УКМКнын чегара кызматы билдирди. Саат 21:45те тажик тараптын демилгеси менен Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары, чегара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев Тажикстандын чегара кызматынын командири Раджабали Рахмонали менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тажик тарап ок атууну токтотуу өтүнүчү менен кайрылды. Бирок саат 22:30 карата Тажикстандын аскерлери Кыргызстандын ички аскерлеринин позицияларына маал-маалы менен ок атууну улантууда. Эки Таш, Кум Базар, Чер дөбө аймактарында атышуу уланууда. Баткен облусунун башчысы менен Тажикстандын Согди облусунун губернаторунун жолугушуусу күтүлүүдө деп билдирди чегара кызматы. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын маалымат жана коммуникациялар башкармалыгы 2022 жылдын 27 январ саат 22:18 тажик тараптын демилгеси менен Кыргыз Республикасынын УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары, чегара кызматынын директору генерал-майор Уларбек Шаршеев менен Тажикстандын УКМКсынын чегара аскерлеринин кол башчысы генерал-полковник Раджабали Рахмонали менен телефон аркылуу сүйлөшкөндүгүн маалымдайт. Сүйлөшүү дагы эле ок атууну токтотуу тууралуу болду. Кыргыз Республикасынын УКМКнын чегара кызматынын директору генерал-майор Шаршеев тажик тарап ок атууну токтотпой жаткандыгын жана чегарага өздүк курамды жана оор аскердик техникаларды алып келип жаткандыгын билдирди. Саат 23:00 карата тажик аскер кызматкерлери кыргыз аскер кызматкеринин жайгашкан жерин көздөй маал-маалы менен ок атып жатышат. Ал эми Эки Таш, Кум Базар, Чүрдөбө жерлигинде дагы деле ок атышуу уланып жатат. Тажик аскер кызматкерлери көчө бою жерлигиндеги ИИМдин ички аскерлеринин аскер кызматкерлери жайгашкан жакты көздөй миномет менен атышкандыгынан Кыргызстандын жергиликтүү жашоочусунун үйү өрттөнүп кеткен. ЖКК Кыргыз-Тажик чегиндеги жаңжал боюнча үн катты. ЖККнын башкы катчысы Станислав Зайс Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасындагы атышууну тез арада токтотууга чакырды. Бул туурасында РИА Новости жазды. Зайс эки өлкөнүн тең коопсуздук кеңешинин катчылары менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Мындан сырткары, ЖКК Кыргызстан менен Тажикстанга жаңжалды чечүү үчүн керектүү жардам берүүгө даяр экенин маалымдаган. Чегарада кагылышуу кайрадан башталганы, жарадарлар бар экени өтө тынчсыздандырат. Кыргыз-Тажик чегиндеги куралдуу тирешүү тез арада токтотулушу керек. Жаңжалды тынчтык жолу менен стол үстүндө сүйлөшүү аркылуу чечүү зарыл. Бул үчүн ЖКК Кыргызстан менен Тажикстанга керектүү жардамдарды көрсөтүүгө даяр. Эки өлкөнүн жетекчилери ЖККнын мүчөлөрү жаңжалды жөнгө салуунун жолун табат деп ишенем деп кайрылган Зайс. Баткен облусунун бардык саламаттыкты сактоо уюмдары күчөтүлгөн режимге өттү. 10 тез медициналык жардам бригадасы, кан жана компоненттер даярдалган. Бардык облустук бириккен ооруканасына Кадамжай шаардык жалпы дарыгерлер практика борборунан хирург, реанимация аддиси жана травматологдон турган дарыгерлер тобу жана Кызылкыя шаардык жалпы дарыгерлер практика борборунан дагы бир бригада келди. Ошондой эле Ош облусунан да дарыгерлерден турган 2 бригада келе жатат. Айтсаңыз, бүгүнкү окуяга байланыштуу тургундарды коопсуз жайга көчүрүү аракеттери сиздер тараптан кандай жүрүп атат? Эмне иш аракеттерди аткарып атасыздар? Азыркы чыр-чатактын башталышынан биз алдын алып, азыр бизде ошол элди көчүрүү планы менен иш алып барып атабыз. Ошого жараша азыр ошол 2 айыл өкмөттө 4 айылда элдер азыр ошо биздин план боюнча бекилген ошол пункт бар. Ошол жерге элдер чогулуп турушат, ошо эвакуация иштерин жүргүзүүгө иш алып баруудабыз азыр. Гүлмира Аксай айыл өкмөтүндө маселе боюнча адис болот. Мынбак элинин тургундарыны, аялдарыны тегиз алып чыктык, бирок эркектери баардыгы ошол жерде калды.
айыл башчылары ошого менен биргеликте иш жүргүзүп жатат. Айтсаңыз, азыркы учурда ушул төрт көчө аймагында абал кандай эмне аракеттер болуп атат? Биздин угузубузча эки тарап сүйлөшүүлөр жүрүп атат деген маалыматтар. Кыргыз Республикасынын президенти Баткен облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикерим Алимбаев ошол жерде сүйлөшүүлөргө жүргүзүп атат. Ошол жерде өзүнүн кесиптеши менен тажик тараптан кырдаал өзгөрүүсүз чыңалуу күч бойдон турат. Биз ошол чек ара тилкесине жакын аймактагы жашоочуларды коопсуз жайга көчүрүү иштери жүрүп атат. Окуя эмнеден чыкты? Окуя бул тажик тарап белгисиз себептерден ошо төрт көчөгө жакын жерди тосуп салган, ошонун айынан кырдаал өзгөрүп кетти да. Азыркы учурда жабыркагандар же болбосо? Азыркы учурда жабыркаган же башка бир жаракат алып түшкөндөр боюнча бизде маалымат жок. Ошол жерде азыр ыйгарым укуктуу өкүл райондун акими сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, толук бүт баары менен маалыматтарды алып ошол жерде иштеп жүрүп. Атышуу токтодубу азыркы? Азырынча жок. Атышуу болууда. Башка Кыргызстан чек арачысында кырдаал? Башка аймактарда, башка чек ара тилкелеринде мындай чыңалуу жок. Мурдагындай эле калыпта турат. Бийлик Кыргызстандын аскердик техникасы тартылган фото жана видеолорду жарыялоону суранат. Президенттин басым сөз кызматы кыргызстандыктарды аскердик техниканын фото жана видеолорун жарыялабоону суранат. Тиешелүү билдирүүнү Facebook баракчасына басым сөз кызматкери Адилет Аденисов жарыялады. Урматтуу жарандар, аскердик техникаларыбыз тууралуу маалыматты фото жана видеолорду таратпоону суранабыз деп жазган Аденисов. Маалыматка караганда кечки 17:30дан 18:30га чейин жолду тосуу башталган. Эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын сүйлөшүүсүнүн негизинде саат 17:30да жол кайра ачылган. Бирок саат 19:35 чамасында Баткен районунун Чырдөбө аймагындагы УКМКнын чек ара бөлүктөрүндө тажик тарап курал колдонуп, ок чыгаргандыктан кырдаал курчуп кеткен. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аскерлеринин бөлүктөрү ортосундагы негизги атышуулар төрт көчө жана Чырдөбө аймактарында жүрүп, тажик тарап миномет жана гранатометторду колдонууда.